ишеним көрсөткөндүгү үчүн урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылыгымды дагы бир жолу билдирем. Ошондой эле колдоо көрсөткөн үчүн парламентке да ыраазымын. Жана ал жерден да мен айтып кеттим. Бул ишеним жүрөк кубантат, дем берет, бирок ошону менен эле элдин алдында абдан чоң бир жоопкерчилик экенин мен жакшы түшүнөм. Жана сиздер менен бирдикте, урматтуу кесиптештер, ушул ишеничти акташ үчүн бардык аракеттерди жумшайбыз. Урматтуу кесиптештер, сиздер менен бирге мына уже бир нече жыл чогуу иштеп жүрөбүз. Андыктан атайын таанышуу, бири-бирибизди байкоо мезгилинин зарылдыгы жок деп ойлойм. Биз мурункудан басаңдап калбастан, андан да жогорку темп менен алга карай барууга тийишпиз. Убакыт күтүп турбайт, биздин ар бир мүнөтүбүз кымбат. Чоң планканы алдык биз, мына 9% тегерегинде өсүп атабыз. Садыр Нуркожоевич ушу ишке коюп жатканда дагы тапшырма берди. Экономика мындай же мындай болбош керек. Экономика бир гана өйдө жакка өш керек да. Ошон үчүн биздин темп төмөндөбөш керек. Жана пландар, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич берген тапшырмалар өз убагында жана сапаттуу аткарылышы керек.